Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Салам достор, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүн 20 январда Матраимовдордун үй бүлөсүнүн мага жана башка бир топ маалымат каражаттарына каршы доо аразынын негизинде соттун экинчи отуруму өттү. Анда Матраимовдордун адвокаттары ошол биздин иликтөөдө келтирилген маалыматтарды төгүнгө чыгарсаңар жарашпайлыбы деген сунушту киргизишти. Бирок ал иликтөөдө келтирилген маалыматтарды төгүнгө чыгарууга негиз жок. Анткени анын баардыгы тыкыр иликтөөдөн, тыкыр текшерүүдөн өткөндөн кийин жарыяланган жана айтылган маалыматтардын ырастыгын тактайбыз. Ошон үчүн биз эч кандай төгүнгө чыгарбайбыз. Ошол эле учурда бир белгилей кетүүчү жагдай, эгер Матраимовдор кандайдыр бир өзүнүн жүйөсүн айтабыз, маек беребиз десе, биз микрофон сунганга даярбыз. Мен муну мурдатан эле айтып келем. Мурдатан эле Райымбек Матраимовду келиңиз биздин студияга каалаган убакытта келиңиз, маек куралы биздин толгон токой суроолорубузду берип жооп алалы деп айтып келем. Мен ошол оюмду дагы кайталайм. Райымбек Матраимовду Азаттыктын эфирине